Урматтуу көрүүчүлөр, эми кезек мала литражка ларга келди. Бизге адат болуп эле калды. Эгер биздин дайыма көрүп жүргөн көрүүчүлөрүбүз билет, атайын мала литражкаларга 10 мүнөт бөлүп тартып берем. Ошону баштадык анда. Видеолорубузга класс басып, бөлүшүп да туруңуздар башка социалдык тармактар менен дагы. Мо Chevrolet Spark'tan баштасак анда. Азыр кондиционер иштеп атат. Ысык аябай эси иштетип отурат, ичинде салкындап. 2012 объему 1, свежий перегон, баасы да жазылып турат, 330 000 сом. Аркасында 2 парктроник датчиктери бар экен. Салам алейкум. Bir тартып коюна ичиндагы. Мо кожа экен, сиденьялары, подлокотник бар, коробка автомат, подогрев сидений бар экен, алдыңкы отургучтарда. Пробеги дагы канча болуп турат экен? 112 900 километр, тагы кайтканыбызда 4 айына тең электростеклоподъемникте блокировкалар менен кошо. Баасын дагы айталып коеюн, 330 000 сом. Урматтуу көрүүчүлөр, күн аябай ысык, чындыгында. Аябай ысык. Машиналарын мынтип эле таштап эле, ачык эле таштап коюп эле, ушул дарактын түбүнө же бир мына навестин түбүнө барып көлөкөлөп кетип атышат ээлери. Ошто билесиздер, көбүнчө кагазда жазылбайт баалары. Мен кагазында маалымат жазылгандарын эле сиздерге билдирип, машинаны тартып коюп кете берейин. Эгер кызыксаңыздар, өзүңүздөр телефон чалып, бааларын билип аласыздар. Мо Гецке кайрылсак, 2004, коробка автомат, телефон номерлерин пауза кылып терип алсаңыз болот. Эгер жакса, рестайлингүү экен. 15, 14, 20, 15, 15, 14, 20. Так, bu жабуу экен, ички салону ушундай абалда. Жана Kia Morning. Булар эми Кореядан келет. 2009, объему 1, газда экен, коробка автомат. Эси жок. 4 айына тең электростеклоподъемникте, мына корректировкалар менен кошо, боковых зеркалдардын жана блокировка окон. Сиденьясы мынанда кара кожада, подлокотник бар. Мына заводской газда жүрөт, мына өзүнүн кнопка датчик өчүрүп жандыра турган. Подогрев сидений бар экен, алдыңкы сиденьялар. Силерденби? Дагы Deus Spark. Бунда эси жок. Эшиктери, айнектери ачык. — 2011, объему 1, свежий перегон, телефон номерлери. Коробка автомат экен. Сиденьялары мындай тканевый материалда. Комплектациясы орточорак экен, простой 4 айына тең электростеклоподъемникте. Hyundai Getz рестайлинг. Рестайлинг не деп да сурап калыптыр. Кичине өзгөртүлгөн болот. Бул сыртынан эле ошол эле кузовда эле болот. Көбүнчөсү фарлары же ичинде да кошумча навороттор кошулуп, ошону рестайлингдеп коёт. 2006, объему 1, телефон номерлери эсин. Пробеги 147 412 километр, алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Мында чехолдо экен, сиденьялары. Баасы 280 000 сом, айтылыш баасы. Chevrolet Spark. Бұл Кореядан емес, Европадан, тағырақ айтқанда
Швейцариядан. Мындай баллондору низкопрофильный мындай летый дисктер экен. Эси жок бунун дагы 2011, объему 1.2, коробка механика. Бирок басын жазып коюптур $5200. Арканкы фонарларындагы сүрөттөрү башкача, корейскийлерден. Сырт жактан мындай көрүнөт экен. Эшиктери жабык азыр. Honda Jazz. Так, мынакей мотор жагы дагы жууп жакшы тазалаган экен, жылтырап турат. 2007 коробка автомат, полная комплектация электропакет деп жазып коюптур. Телефон номерлери. Силерден ба? Жок. Так, ички салонун бир көрөлү. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте, мульти-руль, мындай 7 скоростка ручнойда которо турган режим менен. Ички салону жакшы эле, таза эле. Баасы $6000. Toyota Yaris. (2008), объему 1.3, коробка автомат. Телефон номерлери эсин. Аркада 4 партроник датчиктери коюлган экен. Ички салонуна көңүл бурсак, алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте, блокировкалар менен кошо. Мульти-руль. Так. Коробка автомат. Автоматпы же робот болуп калабы? Робот экен, да? Робот экен. Автомат эмес, робот экен. Робот коробкалары эми көбүнчөсү баягы экономичный болот, а булар? Булар вариатордан да экономичныйраак болот, да? Автоматтан тем более экономичный болот. Жакшы. Баасы $6000 деп атат, а? $6000 сурап атат, дагы кеми болот кичине. Дагы бир жаңылык машина базарга мынандай Samsung маркасынан модели QM5. Буда малолитражкаларга кирип кетет. Бирок мына караганда кузов чоң, габаритный көрүнөт. Бир сыйра сырт жагыктарын тартып берейин. Кореядан келген. Кыргызстан номери коюлган. Кагазына маалымат алалы дагы ички салонун бир кыскача тартып берейин. 2015, объему 1.5, коробка автомат. Телефон номерлери эсин 755 97 40 50. Бесключевой доступ функциясы бар экен, мына кнопкасы менен. Ички салонда бир тартып берип коелу. Абдуфу да бар экен да сиденьян. Жакшы, бул аябай жакшы. Монитор өзүнүкү Android'да иштейт окшойт, а? Кнопка Start Stop Engine бар экен. Эко режимде дагы которулат. Бул не, роботпу коробка? Жок, автомат. Автомат элеби? Приборный панели мынандай. Мульти-руль. Канча деп атар басын? $10,000 деп атат. Мына подлокотник да бар экен, кожа. Что не могу. Болуптур, рахмат. Hyundai Getz Restyling. 2009, объему 1.4. Телефон номерлери эсин. Аркасында фаркоп дагы бар экен. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте, мындай кызыл тканьда эшиктердин капталдары, анан кийин отургучтары дагы ушундай жасалгаланган экен, комбинированный.
Коробка механика, кондиционер бар. Басы 330 миң сомдап атат, айтылыш басы.